Константин Иванович Скрябин атындағы Қырғыз Улуттук агрардык университети, агрардык билим берүүнүн жана илимдин флагманы. Жаратман интеллектуал жаштардын билим ордосу. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында өлкө айыл чарба адистерине муктаж болгондуктан 1933 жылы зооветеринардык институт негизделген. 1945 жылдан баштап университет ири окумуштуу академик, СССРдин Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаты. Социалистик эмгектин баатыры 1943-1952 жылдары СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалын жетектеп келген Константин Иванович Скрябиндин ысымын алып жүрөт. Университет 90 жылдын ичинде сыймыктуу жолду басып өттү. Агро өнөр жай комплекси үчүн 70 миңден ашуун жогорку квалификациялуу адистер даярдалды. Алардын катарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов, эмгектин 3 жолку баатыры Таштанбек Ахматов, Кыргыз Республикасынын баатырлары Арстанбек Дүйшеев, Султан Ибраимов, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев, көптөгөн депутаттар, министрлер, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиктери, корреспондент мүчөлөрү бар. Заман тез өзгөрүп жаткан доордо агымдан артта калбай жаңы инновация, технологияларды колдонуу менен сапаттуу, жаңыча билим берүү негизги милдет. Окуу жайдын башкы миссиясы азык-түлүк жана биологиялык коопсуздук маселелерин чечүүгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. Бүгүнкү күндө университетте 6 факультет, 1 институт, 31 кафедра, 5 колледж, 1 илимий изилдөө институту бар. Окуу жайда билим берүүнүн 40 багыты жана 1 адистик боюнча 7000ге жакын студент билим алууда. Агрардык университет заман талабына жараша ылдам өнүгүүдө. Материалдык техникалык базасы чыңдалып, доордун чакырыктарына ыңгайлашуу менен жаңы моделдерди кабыл алып өздөштүрүп жатат. Акыркы 5 жылда окуу жай жогорку кесиптик билим берүүнүн бардык багыттары боюнча улуттук жана эл аралык аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Ал эми 2022 жылы университет эл аралык көз карандысыз институционалдык аккредитацияны өтүп сертификатка ээ болду. Республикада эл аралык рейтингтердин жыйынтыгы боюнча университет алдыңкы 5 жогорку окуу жайлардын катарына кирет. Кыргыз Улуттук агрардык университеттин максаты Кыргыз мамлекетинин тамак аш коопсуздугун жана биологиялык коопсуздугун камсыз кыла турган жакшы кесипкөй адистерди даярдоо. Ал эми адистерди даярдоо эмнеге байланыштуу? Сөзсүз түрдө материал техник базага жана жаңы илимий жетишкендиктеги ушул борборлорду уюштурууга. Эгерде ар бир факультетте бирден ушунчалык жогорку деңгээлдеги лаборатория болсун десек, азыркы күндө ар бир кафедрада негизинен бир 90%ке чукул десем болот. Ошол сапаттуу кадрларды даярдоого бүт шарттар түзүлдү. Ветеринардык медицина факультетинде эл аралык долбоордун алкагында молекулярдык биология, вирусология жана гематология, микробиология жана гистологиялык лабораторияларга заманбап жабдыктар сатылып алынган. Азыркы учурда сапаттуу билим берүү менен илимий изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кытай эл республикасынын колдоосу менен фитосанитардык көзөмөл жана өсүмдүктөрдүн карантини жана суунун топурактын сапатын аныктоо боюнча Кыргыз-Кытай илимий лабораториясы ишке кирген. Лабораториянын негизги максаты магистранттарга билим берүү менен бирге фермерлерге кызмат көрсөтүү болуп саналат. Университет өзгөчө статус алгандан кийин Жайка долбоорунун алкагында университеттин базасында агрохимиялык лабораториясы ишке кирип, окуу жайдын коллекциялык питомнигинде акылдуу көнөскана үзүрлүү иштеп жатат. Италиянын Planted Eat компаниясы менен биргеликте вируссуз картошканын, теректердин гибридтерин клондоштуруп өстүрүү жана малинанын, кулпунайдын, карагаттын сортторун жакшыртуу боюнча илим изилдөө иштери ийгиликтүү жүрүүдө.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин түздөн-түз колдоосу менен Корея Республикасынын Айыл чарба министрлигинин финансылык каржылоосу аркылуу университеттин базасында жашылча жемиштердин уругун өндүрүү үчүн инфраструктураны түзүүгө көмөктөшүү долбоорун ишке ашыруу максатында меморандумга кол коюлду. Ошондой эле Кореянын Инчхон университети менен биргеликте күздүк пияздын сортторун кластердик ыкма менен иштетип, Кыргызстанга жайылтуу максатында эксперименталдык иштер жүргүзүлүүдө. Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин базасында ин-витро лабораториясы микроклондук көбөйтүү ыкмасын колдонуп, мөмө жемиш өсүмдүктөрүн клондоштуруу боюнча иш жүргүзөт. Бул ыкма аз убакыттын ичинде ар кандай мителерден, вирустардан, бактериялардан жана башка илдеттерден тазаланган генетикалык жактан бир тектүү отургузуу материалын алууга мүмкүндүк берет. Бул ин-витро лабораториясы биздин дыйкандарды жаңыланган жогорку түшүмдүү, илдеттен таза көчөттөр менен толук камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул көчөттөрдү колдонуу менен дыйкандар мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн түшүмүн кескин жогорулатат. Инженердик техникалык факультетте органикалык жер семирткичтерди жайылтуу долбоору ийгиликтүү иштеп, анын алкагында чакан габариттүү тракторлор алынган. Мындан тышкары МТЗ-82-2 тракторунун окуу процессине ыңгайлаштырып, нукура конструкциясынын жара кесилген стенди аркылуу студенттер терең билим алып жатышат. Айыл чарбасын электрлештирүү боюнча жарык берүү, электр жабдыктарын монтаждоо, автоматика каражаттары сыяктуу бир нече адистештирилген лабораториялар модернизацияланып, ийгиликтүү иштөөдө. Ал эми гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультетинде суу музейи ачылып, мелиорация жана суу ресурстарын башкаруу лабораториялары түзүлүп, санариптик технологияларды колдонуу менен геомаалымат тутуму лабораториясында студенттерге жаңы инновациялык ГИС программалары боюнча билим берилип жатат. Чыгыш Финляндия университети менен биргеликте Fish Edu долбоорунун алкагында аквакультура борбору жана демонстрациялык балык чарбасы уюштурулду. Ошондой эле Erasmus+ программасынын долбоорлорунун алкагында ачылган виртуалдык логистика лабораториясы студенттердин сапаттуу билим алуусуна мыкты өбөлгө болду. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин колдоосу менен ТИКА агенттигинин каржылоосу аркылуу кооперативдерди колдоо максатында заманбап окуу маалымат консультациялык борбор уюштурулуп, фермерлерге кызмат көрсөтүлүүдө. Экономика жана менеджмент факультети болочоктогу экономист, бухгалтер, каржы адистерине чет тилдерин айкалыштырып үйрөтүүнү жолго коюшкан. Заман талабына жооп берген, инновациялык технологияларды өздөштүргөн, агрардык сектордун экономикасы менен менеджментинин жогорку квалификациялуу адистерин, бакалавр, магистрлерин даярдап келишет. Маалыматтык системалар жана аралыктан билим берүү институту университеттин ишмердүүлүгүн, окуу процессин санариптештирүү менен бирге айыл чарба тармагында маалыматтык технологияларды өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүп келет. Университет академиялык мобилдүүлүктү жана кош дипломдуулукту жогорулатууда 21 өлкөнүн 160 жогорку окуу жайлары менен кызматташып келет. Илимий кадрларды даярдоо максатында университетте 4 диссертациялык кеңеш иштейт. Акыркы 10 жылда 13 илимдин доктору, 49 илимдин кандидаты даярдалды. Университетте мамлекеттик буйрутма менен айыл чарбасындагы артыкчылыктуу багыттары боюнча 8 илимий изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Арстанбек Дүйшеев атындагы Кыргыз ветеринария илим изилдөө институту заманбап лаборатордук жабдыктар менен камсыздалган. Аталган институтта малдын жугуштуу ылаңдарын аныктап, аларга каршы багытталган иш-чараларды иштеп чыгат.
дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов жана Кыргыз Республикасынын 3 жолку баатыры Таштанбек Ахматов атындагы жана мамлекеттик тил, орус тил окуу борборлору жигердүү иштеп жатат. Окуу жайдын бүтүрүүчүсү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов өзүнүн ысымы берилген бөлмөнү 2004-жылы келип ачып кеткенден тарта жыл сайын анын урматына ар кандай салтка айланган иш-чаралар бүгүнкүгө чейин уюштурулуп келет. Стартап долбоорлорду иштеп чыгуу жана студенттердин, жаш окумуштуулардын ар кандай бизнес идеяларын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда университетте бизнес инкубатор борбору ачылган. Бүгүнкү күндө студенттер тарабынан өлкөнүн экономикасынын чыңдалышына салым кошо турган 71 стартап долбоору даярдалды. Ошондой эле жыл сайын университеттин 3 студенти Кыргыз Республикасынын президенттик стипендиясынын ээси болуп келүүдө. Акыркы жылдан бери Кыргыз Улуттук агрардык университетине жыл сайын ар бир жылга 11 мыкты студентке үзгүлтүксүз стипендия, ошондой эле республикалык студенттик илимий практикалык конференцияларга, баракелде аттуу таланттуу өнөрпоз студенттердин кароо сынактарына, спорттук мелдештерге профессор Балян атындагы фонд 20 миллион сом акча каражатын бөлүп келе жатат. Жогорку окуу жай материалдык техникалык базасы жакшы болмойн, сапаттуу жана сабаттуу адистерди даярдап чыгаруусу күмөн. Бул жактан алганда окуу жай акыркы 10 жылда опол тоодой иш жасаган. Университеттердин дүйнөлүк рейтингине кирүү жана университет 4.0 өнүгүү моделин ишке ашырууда талыкпай аракет жасоодо. Стратегиялык багыттагы мааниси бар жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө Кыргызстандын булуң бурчунда эмес, алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде иштеп, экономиканын ар кайсы тармактарында ийгиликтерди жаратып жатат. Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин 90 жылдыгы 2023 жылдын 8-июнунда филармонияда жогорку деңгээлде белгиленди. Окуу жай тарыхы бай, жогорку деңгээлдеги билими жана күчтүү илимий потенциалы бар университет экендиги, окумуштуулар өздөрүнүн ачылыштары жана жетишкендиктери менен айыл чарба илиминин жана жогорку деңгээлде агрардык билим берип келгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен даңк ордени менен сыйланды. Салтанатта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун куттуктоо сөзүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович окуп берип, Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ректору академик Рыспек Нургазиевке даңк орденин тапшырды. Билим берүүгө жана илимге сиңирген эмгеги үчүн Венгриянын ардактуу башкы консулу, Кыргыз Улуттук агрардык университетинин ардактуу профессору, техника илимдеринин кандидаты Балян Генрих Григорьевич даңк ордени менен сыйланды. Ошондой эле Кыргыз Улуттук агрардык университетинин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Батаканова Светлана Топчиевнага, биотехнология жана химия кафедрасынын профессору, химия илимдеринин кандидаты Кудайбергенов Төрөбай Тургунбековичке билим берүүгө эмгек сиңирген кызматкер наамы ыйгарылды. Биотехнология жана химия кафедрасынын профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Чортомбаев Тыргоот Жумадиевич илимге эмгек сиңирген ишмер наамы менен сыйланды. Колдонмо информатика жана информациялык технологиялар кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин доктору Умарова Мариям Умаровна даңк медали менен сыйланды. Григорий Айказович Балян атындагы фонд биология жана агрардык илимдер багытында академиялык сыйлык боюнча конкурс жарыялаган. 2023 жылдын 20 августунда вирусология жана молекулярдык биология тармагындагы көрүнүктүү жетишкендиктери, тактап айтканда, республикадагы жападан жалгыз вирусологдордун мектебин түзгөндүгү үчүн академик Рыспек Нургазиевдин жетекчилиги менен 5 илимдин доктору жана 20 илимдин кандидаттары даярдалгандыгы, 330
37 илимий эмгеги, анын ичинде эл аралык илимий басылмаларда Хирша индекси 18, республиканын жогорку окуу жайларынын ректорлору арасындагы рейтингде биринчи орунду ээлегендиги, ин витро лабораториясын түзгөндүгү үчүн Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору академик Рыспек Нургазиев жеңүүчү деп табылып, окумуштууга биология жана айыл чарба илимдери багытында Григорий Айказович Балян атындагы академиялык сыйлык ыйгарылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбекович куттуктоо сөз сүйлөп, университеттин профессор окутуучуларына жогорку кеңештин ардак грамоталарын тапшырды. Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин 90 жылдык мааракесине арналган көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин агрардык университеттеринин ректорлорунун жана илим өкүлдөрүнүн илим менен билимдин интеграциясы, кызматташуунун келечектүү жолдору аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын, Өзбекстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары окумуштуулары, ошондой эле Кыргыз улуттук агрардык университетинин профессор окутуучулары катышты. Курчатов институту улуттук илимий борборунун президентинин кеңешчиси, Россия илимдер академиясынын академиги Донник Ирина Михайловна, Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги Рыспек Зарылдыкович Нургазиевке Россия илимдер академиясынын академиги дипломун тапшырды. Курчатов институту улуттук илимий борборунун президентинин кеңешчиси, Россия илимдер академиясынын академиги Донник Ирина Михайловнага, Кострома айыл чарба мамлекеттик академиясынын ректору, техника илимдеринин доктору, профессор Волхонов Михаил Станиславовичке, Новосибир агрардык мамлекеттик университетинин ректору, Россия илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, экономика илимдеринин доктору, профессор Рудой Евгений Владимировичке, Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Демек, бул Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетиндеги жогорку сапаттагы билим берүүдөн кабар берет.